Айлық алып, киреше тап, акча колуңа тийгенден кийин каражаттын кайсы бир бөлүгүн салык катары мамлекетке төгүп берүү ар бир жарандын милдети. Анткени дал ошол салык менен мамлекеттин бюджети толтурулат. Бирок салык төлөө тартиби жана анын суммасы жаңы жылдан тартып өзгөргөнү турат. Бул себептүү баштан аяк кайра жазылып чыккан салык кодексин жалпак тил менен талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асиякова. Салам. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы эң акыркы отурумунда Кыргызстандын салык кодексин өзгөртүүгө жетишип калды. Салык кодексинин жаңы редакциясын жактагандардан дагы сындагандар арбын болгондуктан парламент мыйзам долбоорун 3-окуудан кайра добушка коюп жатып, араңдан зорго өткөрө алышты. Ага ылайык мамлекеттик салык кызматынын бийлиги өсүп, тапкан кирешеси дагы көбөйгөнү турат. Кантип десеңер, анда ар бирин өз орду менен талдап берейин. Көрсө кызым, мамлекетке биз эмне тапсак, ошондун эсебинен салык алып турат. Негизи Кыргызстанда салыктардын 8 түрү бар. Алар жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү деп аталат. Түрлөрүн атап берсем, киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, акциз салыгы, жер казынасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы, жер салыгы жана мүлк салыгы. Жаңы кодексте жер салыгы менен мүлк салыгын бириктирип салышкан. Андыктан жаңы жылдан тартып салыктардын 8 эмес, 7 түрү болуп калат. Болбосо мамлекеттин акчасы жок өзүнүкү. Анда эмесе киреше салыгынан баштасак, салыктын бул түрүн Кыргызстанда эмгектенген ар бир киши төлөөгө милдеттүү. Анын көлөмү 10%. Тагыраагы эгер 8000 сом айлык алсаңыз, анын 800 сому салык кызматына төлөнөт. Бул норма илгертеден эле иштеп келген, эми дагы өзгөрүүсүз калат. Пайда салыгына кезек берсек, салыктын бул түрүн ишканалар менен жеке ишкерлер төлөшөт. Алар тапкан таза пайданын 10%ын бюджетке чегеришет. Мисалга, ишкана же жеке ишкер 80 000 сомдук пайда көрдү дейли. Анын ичиндеги свет, суу, кызматкерлердин маянасы сымал бардык чыгашалар кемитилгенден кийин таза пайданын суммасы 50 000 сомду түзө турган болсо, ошонун ичинен 10%ын салык катары мамлекетке төгүп бериш абзел. Канча болсо ошончонун баарын бергин. Мен пайызды токтото албайм. Салык төлөө боюнча 2 негизги режим киргизилүүдө. Биринчи, ири компаниялар төлөй турган салыктык жалпы режим. Экинчи, бирдиктүү салык төлөмө. 30 миллион сомго чейинки акча каражатын жүгүрткөн компаниялар менен ишкерлер ушул бирдиктүү салык режимине өтө алышат. Ал жерде салыктын бир гана түрүн төлөшөт жана бир гана салыктык отчет бере алышат. Жалпы жонунан бул кодекс чакан бизнес үчүн азыркыга караганда кыйла жакшыраак деп айта алам. Кошумча нарк салыгы үчүн каттоо босогосу 8 миллион сомдон 30 миллион сомго көтөрүлгөнүн жактайбыз. Ал эми товар айлантуусу 30 миллион сомдон ашкан ишкерлер кошумча нарк салыгын төлөшөт. Анын көлөмү 12%ды түзөт. Буга чейин кошумча нарк салыгын акча жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашкандар төлөп келишкен. Эми анын чеги 30 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Салыктын дагы бир түрү акциз салыгы. Ал Кыргызстанда күйүүчү, майлоочу майга, ичимдикке жана тамекиге каралган. Бул жерден арак менен бензинге карата салыктын көлөмү өзгөрүүсүз калтырылган. Мисалга, 1 литр арак үчүн акциздик салык 300 сом болсо, 1 тонна бензинге 10 000 сом боюнча сакталат. Ошого деле рахмат. Бирок тамеки боюнча акциздик салык көтөрүлгөн. Буга чейин тамекинин 1000 таңгагына 2000 сомдук акциздик салык коюлуп келсе, келерки жылдан тартып 2250 сом болмокчу. Ошол эле маалда электрондук тамекилерди кадимки тамекилер менен теңеп коюшкан. Буга чейин электрондук тамекилерге 800 сомдук акциз чегерилсе, жаңы жылдан кийин анын суммасы 2250 сом болуп калат. Мен сизге эртең каржы баштыгыңызды түзүп берем. Жер казынасын пайдалануу салыгы. Мында кен каза турган компаниялар лицензия алганда өзүнө караштуу жердин аймагына карата бир жолу бонус жана ай сайын тапкан акчасынын бир бөлүгүн роялти катары төлөшөт. Алардын суммасы кендин, лицензиянын жана роялтинин нактарына карата бычылат. Мындан улам тагыраак сумманы айтууга азырынча мүмкүн эмес. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык бул тармакта лицензиялардын чени 10 эсе кымбаттаганы маалым. Ата, канча акчабыз бар?
Кезек сатуу салыгына жетти. Бул салыкты ишканалар менен жеке ишкерлер төгүшөт. Анын суммасы төлөмдөрдүн түрүнө жараша бычылат. Эгер төлөмдөр накталай эмес болсо, 2%, накталай болсо 2 же 4% түзүп келген. Адатта бул суммалар дароо эле товардын баасына кошулуп келчү. Карта менен төлөгөндө товар 1 же 2%га арзаныраак чыгаарын өзүңөр деле байкасаңар керек. Эми болсо жаңы кодекске ылайык товарды накталай сатып алууда 4-6% салык кошулат. Тагыраагы товардын баасы кымбаттайт. Андыктан карта менен соода кылуу эми арзаныраак болуп калмакчы. Анткени анын көлөмү өзгөрүүсүз калтырылган. Билесиңерби? Буга ким күнөөлүү? Тетигени банктагылар. Апай мүлөйдө кечиртиңиз. Жогоруда айткандай эле жаңы кодексте жер салыгы менен мүлк салыгы бириктирилген. Үй, жер, батир же автоунаа мүлк деп эсептелгендей эле жер дагы кыймылсыз мүлктүн катарына кирет. Булардын ичинен 5 жылдык жеңил машинелердин коэффициенттери көбөйгөнү турат. Эми салык төлөөнүн режимине токтолобуз. Жогоруда мен атап берген салык төлөөнүн 7 түрү тең жалпы салыктык режим деп аталат. Салык кодексинде мындан тышкары атайын салыктык режимдер дагы каралган. Ал режимдерде салыктарды жана алардын элементтерин аныктоонун өзгөчө тартиптери колдонулат. Натыйжада ишкерден жалпы салыктар алынбайт же алардан биротоло бошотулат. Негизи акча бул жакшы нерсе. Акча тапканды жана аны сактаганды үйрөнүшүбүз керек. Атайын салыктык режимде учурда 8 атайын режим болсо, жаңы жылдан кийин алардын саны 6га чейин кыскарат. Алардын биринчиси милдеттүү патенттин негизиндеги салык. Аны сауналар, мончолор, бильярдканалар, автобекеттер, авто жуугуч жайлар, акча алмаштыруу жайлары, сулуулук салондору жана башка чарбалар пайдаланып келишчү. Патенттин бул түрүн айына 4-5 миңдей салык төлөөчү алып келет. Акыркы 9 айдын эсеби менен дээрлик 45 миңдей милдеттүү патент сатылган. Силер жергиликтүү бюджетке ай сайын салык салып топтоп турасыңар. Дал ушул коротулган акчаны кайсыл жака кетип жатканын силер көзөмөлгө алып сунуштай аласыңар. Бул топтогулар пайда салыгы, сатуудан алынган салык жана кошумча нарк салыгынын ордуна болгону патенттин акысын төлөп келишчү. Анын базалык тарифи 20 миң сомду түзөт. Кызыгы жүгүртүүсүнүн жана кирешесинин аздыгына же көптүгүнө карабастан алар ай сайын бирдей сумма төгүп келишчү. Эми ал норма жоюлмакчы. Мисал менен айта турган болсок, Бишкектеги акча алмаштыруу жайлардын патенти 15 миң сом. Эгер алардын бир пункту 500 миң сом киреше алса, экинчи пункту 150 миң сом киреше табат дейле. Бирок төлөмү бирдей болуп калып атпайбы? Мындан улам эми жаңы кодекске ылайык ишкерлер канча киреше тапса, ошонун атайын орнотулган пайызын төлөшү керек болот. Салык келишиминде так ушундай жүйө менен жойгон жатабыз. Себеби аларда маселени пандемияда киреше түшүп кетти. Азыраак төлөйлү деген өтүнүч болду. Бирок келишимди жыл башында түзгөнү үчүн керек болсо, 1 тыйын киреше таппай калса да белгиленген сумманы төлөөгө милдеттүү болуп калышты. Бул да туура эмес да. Кирешеси жок болсо, ошого жараша салык төлөш керек. Эми аталган режимдер жоюлса, ал топтогу ишканалар жалпы салыктык режимге же бирдиктүү салыктык режимге өтүшү керек болот. Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктык режим. Аны колдонгондордун саны айына болжол менен 80 миңден 100 миңге чейин жетет. Патенттин 80дей түрү бар. Тарифи 500 сомдон 50 миң сомго чейин. Бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы. Аны кыскача бирдиктүү салыктык режим деп дагы атап коюшат. Мында 30 миллион сомго чейинки жүгүртүүсү бар ишкерлер, буга чейин милдеттүү патентти колдонуп келгендер жана келишимдик негиздеги салыктык режимде иш алып баргандар бул тартипке өтө алышат. Табабыз, коротобуз, бирок эсептебейбиз. Бирдиктүү салыктык режимде кошумча нарк салыгы, пайда салыгы жана сатуу салыгы чогуу эсептелет. Бардыгы бир эле төлөм менен ишке ашат. Эми алар боюнча бычылган пайыздык көрсөткүчтөргө токтолобуз. Айыл чарба продуктыларын кайра иштетүү боюнча, өнөр жай жана соода тармагы боюнча накталай болсо 4%, накталай эмес формада 2%, иштин башка түрлөрү боюнча 6%, накталай түрдө, накталай эмес болсо 4%. Тигүүчүлөр жана текстил жумушчулары 2027 жылдын 1 январына чейин 0,25% төлөшөт.
Коомдук тамактануу, мончо жана сауна, бильярд залдары үчүн салык 8%га чейин көтөрүлөт. Калкка кызмат көрсөткөн жеке ишкерлер келерки жылы төлөбөйт. 2023 жылы 1%, 2024 жылы 2% болуп, 25 жылдан баштап жалпы тарифтерге өтүшөт. Эгерде патент менен иштегендер бирдиктүү салык режиминде иштөөнү каалабай, патент менен калгысы келсе, салык кызматына арыз менен кайрылууга туура келет. Алар катталган жери боюнча салык кызматына келип, жеке өзү арыз менен кайрылышы шарт. Патенттин мөөнөтүн узартууга арыз жазуу үчүн жарандарга 15 жумушчу күн берилет. Башкача айтканда, 2022 жылдын 21 январына чейин 3 жума бар. Эгерде адам арыз бербесе, анда ал автоматтык түрдө жалпы салык режимине которулат. Карызы жок, кыргыз жок. Эркин экономикалык аймактардагы салык режими аталган тартип атайын түзүлгөн бизнес коргондорундагы ишканалар үчүн түзүлгөн. Кыргызстанда жалпы 5 эркин экономикалык аймак бар. Алар жалаң экспортко багытталган. Мыйзамга ылайык, эркин экономикалык аймактарда катталган ишканалар жалпы жүгүртүүсүнүн 2%-ын гана аймактын дирекциясына төлөшөт. Калган бардык салыктардан бошотулушат. Биздин акчабызды силер чечип калдыңар беле, я? Эгер товарын Кыргызстанга сатса, кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттендирилишет. Жаңы кодексте бул аймактарда катталган ишканалардын салыктык режимине алымча кошумча болбойт. Бишкектеги жогорку технологиялар паркындагы салыктык режим бул тартип IT компанияларга тиешелүү. Алар 5%, ченемдеги бир гана киреше салыгын төлөп келишкен. Анын көлөмүн жаңы кодексте 10%га чейин көтөрөлүү деген демилгени бизнес өкүлдөрү ызылдап өткөрбөй коюшкан, андыктан өзгөрүүсүз калмай болду. Сиз түшүнгөн жоксуз. Бул жөн гана каржы сабаттуулук болчу. Ошондой эле криптовалюта өндүрүүгө же майнингке болгон салыктагы мурдагыдай эле калмай болду. Тагыраагы майнерлер пайдаланган электр энергиясынын 15%-ын салык катары төлөшү керек. Жаңы кодекске ылайык эми интернет дүкөндөр, социалдык түйүндөрдөгү алып сатуучулар жана онлайн соода кылган башка нерселер боюнча дагы салык алынбай болду. Ал үчүн кодекске атайын электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салыктык режими деген түшүнүк киргизилген. Жөн гана мээге сиңип калган көз караштардан башкача иш кылайын деп жаткам. Ага ылайык алардын Кыргызстанда юридикалык же физикалык жаккаттары катталган жана IP адреси өлкө ичинде жайгашкан сайттары болушу кажет. Бул топтогулар түшкөн кирешесинин 2%-ын салык катары төлөшөт. Бул пайда салыгы, кошумча нарк салыгы жана сатууга салыктын ордуна бир төлөм катары каралат. Жаңы салык кодекси аркылуу эми Google, Facebook, Яндекс сымал дүйнөлүк компанияларга дагы салык салууну көздөшүүдө. Электрондук коммерция режими боюнча алар Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачышып, салык төлөшү керек болот. Силер төлөгөн салыгыңардан кетип жатат. Белгилей кетсек, бардык өзгөрүүлөр менен бирге салык кызматы салык жыйноо процессин санариптештирүүнү көздөп жатат. Ага ылайык көзөмөл кассалык аппараттарын эми массалык түрдө колдонууга туура келет. Biz kassa aparattan karşıyız. Karşıyız. Sebebi biz meynek kılavuz. Men misalı. Zaten geç köşüleceğiz işteyim. Ben degen tapkan akçamı memleketмен bölüşüm gerek. Эске салсак, Таатан соода түйүнү Дордой базарынын сатуучулары көзөмөл кассалык аппараттардын жапырт киргизилишине каршы болушуп, митингке чыгышкан. Бирок алардын сөзү эл өкүлдөрүнө өткөн эмес. Өкмөт бул ыкма аркылуу экономикадагы көп нерсени көмүскөдөн чыгарабыз деген ниетте. Жаңы салык кодексине кэшбэк деп аталган система киргизилип жатат. Башкача айтканда, ар бир сатып алуучу өзү буюм алган каражаттын 1%-ын кайтарып алууга укуктуу болот. Ал үчүн соода кылган учурда сөзсүз түрдө эсеп дүмүрчөгүн талап кылыш керек. Аны менен атайын порталдан короткон акчасынын тиешелүү бөлүгүн кайра ала алат. Ушул жактан канчалаган адамдар өттү. Бирок бирөө да кызыгып сураган жок. Баса, жаңы тартиптерге ылайык юридикалык жактарды мурдагыдай юстиция министрлиги эмес, эми салык кызматы каттай баштайт. Мындан сырткары салыкчыларга алгачкы тергөө иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүгү берилет. Эки тараптын талашы болсо, атайын салыктык соттор териштиришет. Салык кызматына укук коргоо органынын статусун бергени жатышат. Ыкча миликтөө, тергөө жана башка нерселерди берип жатат. Бул органдардын балансына шек келтирет. Коррупциогендик жагдай. Дагы бир кызыктуу жагдай, топтолгон салыктардын 3%-ы мамлекеттик салык кызматын камсыздоого жумшалмакчы.
салык кызматына 3% бөлүп берүү боюнча бардык чогулган салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн ичинен 3% түздөн түз салык кызматын каржылоого жиберилет экен. 3% болжол менен 3 миллиард сомго бара турган акча каражаты. Бул аябай чоң каражат. Элестетсеңиз, 3% бизге түшүп калат деп канча көп жыйнасак, ошончо көп табабыз деп жүрө беришет. Салык кызматынын функциясы негизинен салык төлөөчүлөргө жардам берүү. А бул жерде андай болбой эле коллектордук агенттикке айланып кетип атпайбы? Белгилей кетсек, салык кодекси тууралуу бул талаштуу мыйзам долбоору 3 окууда тең кабыл алынгандан кийин президент аны бекитип бериши керек. Эми чечүүчү чекитти мамлекет башчы коет. Андыктан биздин каналдан алыстабай, маанилүү жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Биздин каналга катталып, пикир калтырып, лайк басканды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.